бүгін тартып, мына бүгін мүлік қолдық бірікмесі біз сіздерге бір жастарға берекелі, осыда бір байрамы кешелерді жақсы оқыған оқушыларымызға бір жастарға берекелі тартулар бүгін тұрады сіздерге. Анда келгендеріңізді болашыңыз, алғаш шу видеороликтер бөлімдер бүгін еркінчіміз телетрофта берекші келеміз. Ассалаумағалейкум. Biraz biz video rastladık öyle sizlerge. Biz özü negisi ешкімге отчет берген емеспіз да. Мұғалімдерге bir отчет беріп, ең бірінші мындай дедік қой, мемлекеттің келешегін көріп келсе, анан жаштарын көріп, анда бір сөз қоштық бізше. Жаштардың келешегін көрген мұғалімдерін көргіле депче. Ансығанда бұл мемлекеттің ең бірінші мындай баса тұрған, өніге тұрған, күшті болып тұрған құралы бұл сіздер да. Шөй ең бірінші сіздерді. Чоң рахмет сіздерге. Мүлік фонду 2017 жылы 22 август ашылған. Алғашқы işimiz бізден Kim buradaydı? Gel. Ay bana geldi. Kol çabuk bana. Adın kim benim canım adım? Esenbayeva Sezim. Kaç sınıftasın? Apa gel haber konuşsun. Kaçıncı klasta okuyorsun? 6. klasta. Azama. Bir kolunda kaça parmak var? 5. Sen 6. klasta olsun. 5 parmak çok da bir oldu. Ya. 1. Kana görsötçün. Azamazsın. Tuğra. Azamazsın. Barakalla. 5 kolda birine parmak bırakana, 5 manca var, bir parmak bırakana, azamasına. Tak, içine gelir yani, içine gelir. Kaçıncı klasta okuyorsun? 1. 2'nin olsa kaçı olur? 4. 4. 8. Azamasın, kol çarpmış. Azamasın. Buna gel. Tak. 8'e 8 kaça? 16. 26. Tuğra. Kim bolasın çoğu yolunda? Ne? Çoğu yolunda kim bolasın? Ama tarihe konuşuyor. Darge, Tuğra. Harekete. Yerli kızmadı. Krizleri vergisi. Azamasına. Geç kana. Orusça kırın ses ettiğiniz mi? Orusça söylemesin? Ha? Söylemesin? Ha, ben orusça söylemeyin mi? Kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de ayıp verin kaçına. 1, 2, 3. Adaş gitti ha? Kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 1, 2, 3, 4.
ya. Adaşabilir mi? Beraberize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kol şavlar. Ağzınız. Altın Altınbek azamazsın. Hadi hemen. Güreşelim mi? Hemen güreşesin mi? İyi. Ben güreşerim ben de. Azamazsın. Kaç yaşında sokuyorsun? Dinleyelikte eki mi? Kaç var? Çok kaç yaşında eki var? Kaç eki var dinleyelikte? O şey çok. Koyçu. Azamazsın. Canan 5. Hazır teşhir tamamlayın mı? Azamazsın. Ömrümüz olsun. Priz verelim. Ona bana priz vermezse. Azamazsın. Geçer. Dinleyiz mi? Irgayız mı? Eşlik kılbayız mı? Okuyuz mu? Yok. Mektepke geçip bitasın mı? Seni geçip atak dedi o. Kaçına giresin? Bilmem. Mal boşuştuk koysun sen de. Azamazsın. 7'de giresin. Kaç yaşına sokuyorsun? 2. Duraydı anda. Ben de bekliyorum anda. Azamazsın. Kim? Біздің бұл алғашқы программамыздың негізгі мақсаты жөнінде біраз түсіндіріп кетсек, біздің негізгі мақсат бұл жерде балаларды оқуға қызықтыру. Бұны біз көбінше соғып іштерме ішкеншек, ертең ақшалы садақаға продукттарды ішке. Азыр біз бұл елден çoğuған ақшаны садақаны біз жөн бермейміз. Biz балалардың жақсы оқуға береміз. Балаларды пускай балалар өз үй бүлесінде аз біз сертификаттар береміз. Ал сертификаттарда әрбір сертификат 1 айға 2 сомнан беріледі балаларға. Ай сайын өзі қалаған продуктын алады, Мария магазинін алады. Біздің мақсат ушунда бұл жерде балалар оқуға, балалар сергіде тешелі да, қыздар балалар, яқын балалар. Азыр могу подарка баарыңарга берилди да, буйруса эмне? Биринчи черекте мынакей буйруса жакшы чыккандар бар, бир аз начар окугандар да бар, бирок экинчи черекке буйруса силер аракет кылып дагы мындан чоң приз алсаңар болот. Бул силердин өзүңөрдүн эле кандай айтсам, өзүңөрдүн эле заслугада бул нерсечи. Сен ол начар окусаң, сага билет жок дебейбиз, бирок билет бир аз азыраак болуп баштайт. Жакшы окугандарга экинчи черекте ким жакшы чыккан болсо, билеттер дагы көбөйтөбүз балдар. Түшүнүңөрбү? Силер жакшы окуп, үйүңөргө айына 2 сомдук продукт алып келип берип турасыңар. Апаңарды,
эле сага 2 сом үчүн кээ бир адамдар күнү түнү иштейт, тынбай, уйкусунан калып. А силер жакшы окуп туруп эле үйгө 2 сомго продукт алып жатасыңар. Кандай бул силерге жеңил көрүнгөнбү? Ошон үчүн силерди мынакей ата-энеңерди бакканга силерге жол түзүп берип атабыз. Көрүнгөнбү? Азыр билесиңер, жумуш жолу. Так, түшүндүңөр, биздин максат ушул эжекелер. Андан кийин дагы биздин айта турган нерселер, бул жерде буйруса азыр 5 баланы тандадык. Мага кетирип өзүңөр. Бул жакка азыр чакырабыз адамдарды. Бул жерде эң биринчи орунду мен азыр пока жөн айтып коеюн, атын айтпай турайын. Биринчи чейрекке 77 баасы бар кыз бар экен бизде. Бул биринчи чейрек. Көрдүңүздөрбү? Кол чабыңыз. Бул биринчи чейрек. Буюрса биз баардыгын жазып атабыз. Экинчи чейрек, үчүнчү чейректен биз начарыраак балдар текшеребиз. Кимде стимул пайда болду, түшүндү ушул нерсени бул программанычы. Буюрса биздин алдыда чоң проекттер бар. Буюрса бул балдарды көбүнчө жакшы окуган балдарга поддержка жок болгон көп жердечи. Көбүнчө эле акчасы бар, билими бар адамдар кетип атасыңарчы. Биздин максат ушул жердеги окуган балдардын арасынан чыгып балдар бар. Мынакей көрүп атасыздар. 77 бар экен, бир чейрек. Буюрса биз булардын окууга бүткөнгө чейин аман эсен болсок, буларды карап биз буюрса университетке жардам берип турган биздин максаттарыбыз бар. Biz буларды өзүнүн аракетине карап, биз жол тандайт булар. Ошол жол жакка карап биз поддержка беребиз. Мына азыр биздин программа ушул. Түшүндүңөр балдар, силер жакшы окусаңар, буюрса алдыдагы келечегиңер буюрса жакшы болот. Анткени бизде кайрылтуу, берешер адамдар бар. Ушул жерде отурушат аларчы. Алар бизге постоянно тыгыз байланышып, бизге постоянно жардам берип турушат. Кандай нерсе? Силер дагы буюрса силердин келечегиңер астында силерде чоң ийгиликтерди tutат балдар. Силер ойлогонго ушу жашоосуң эле депчи. Эмес. Дагы астында көп нерсе tutат. Силер дагы байыңар, чоңоюңар. Анан силер дагы ушундай иштерди кылыш керексиңер. Анткени силер азыр өзгөргөндөн көрүп, карман жеп көрүп атасыңар. Кийин силер ушул ишти кайталаш керексиңер. Түшүндүңөрбү? Азыр биз сертификаттарды тапшырууга биз бул жерге биз менен постоянно көмөктөшкөн, бизге постоянно жардам берип турган Каракөйдүн бул жерде кеп макташтай эмес да, бул жерде ушул адам көп болот. Бул жерде биздин максатыбыз, биздин ниетибиз бул адамды үлгү деп билебиз да. Үлгү адамдарды биз айтыш керекпиз, билдириш керекпиз. Үлгү адамдар, биз алардан үлгү алыш керекпиз. Биринчи орунга азыр бул жакка мен чакырып отурам. Мариам магазинин чолпон эжеси чакырат эле, Ромашка магазинин чолпон эжеси чакырат эле. Постоянно тыгыз байланышып, биз менен постоянно биздин кыйынчылыгыбызда жеңилчилигибизде биз менен постоянно чогуу жүрөт инсандарчы. Аллах разы болсун, сиздердин үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин, береке берсин, үй бүлөңүздөргө аманчылык болсун, ата-энеңиздер оорубасын, ата-энеңиздерге узак өмүр берсин Аллах. Анткени садака деген бул жаман балерден, жаман кырсыктардан, жаман оорулардан сактайт деген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан мынакей сиздер жакшы үлгү берип, элге жакшы нерсе, жакшы ойлорду, жакшы мондай программалар түзгөнгө бизге жакшы бир жардам көрсөтүңүздөр. Рахмат сиздерге. Бул жакка мен биринчи орунду мен бул жак Акматова Насихатты чакырат элем. Биринчи чейректе 77 баасы бар экен. Келип кой. Ал келбей калды, сиңдиси бар да, сиңдиси деле келе берсин. Ал чоңураак кыз экен, бирок уялыптыр, тартыныптыр, сиңдиси келиптир анын ордуна. Келе бер. 77 баасы менен ушул кызды экинчи местага да өзү келди. Экинчи местага 63 беши бар экен. Мынакей. Бул жерде биздин кимде болот да, биз сиздерге көрсөтүп атабыз да. Көрсөтөрбү? Бул жерде бул сиздер көрүп алыңыздар, билип алыңыздар, ушул кыздарга, балдарга поддержка көрсөтүңүздөр. Бул сертификатта айына 2000 сом. Мариам магазинге барып өзүнүн каалаган продукциясын ай сайын алып турсам.
Андан кийинки 3-орунга Абдыкамов Абу Бакир 47-5 бар экен. Кечиресиздер, Бакытов Абу Бакир экен. Бакытов Абу Бакир 47-5 бар экен, биринчи чейректе. Андан кийинки биз бул жака 4-орунга келдик. 4-орун Сапарова Каныкей 44-5 бар. 44-5 бар. Сапарова Каныкей. Бакытова Аяна. Бакытова Аяна 38-5 бар. Ал өзгерде қалмаған. Даңғыл өздері. Бакет. Бакытова Аяна. Бакытова Аяна. 38-5 бар. 2000 сомдық сертификат. Ай сайын 2 чейлек дүкенге жетеді. Бул жерден биздин азыр мынакей балдар кыздар алдыңара сертификаттарды буруса, экинчи чейрекке дагы жакшылап окусаңар, мындан да көп болушу мүмкүн. Түшүнүңөрбү? Балдар мынакей отурасыңар, көрүңөрбү 2000 сом деген кандай акча болот. Көрүңөрбү? Сен ар бириңер ушул нерсеге даярданып экинчи чейрек буруса, мындан да жакшы болот деген ойдобуз. Анан бул жерге биздин эжекелерге дагы бираз сөзүбүз бар эле. Эжекелер мынакей биз сиздерге жана айтып кеттим, дагы жолу кайталап коеюн. Мамлекеттин келечеги көргүн келсе, анын жаштарын көрдү. Анын жаштарын көргүн келсе, анын мугалимдерин көрдү. Чоң рахмат ушундай бизге окшогон балдарды кандай деген депутаттар бар, кандай деген кийин балдар бар, канча деген иштеп жүргөн балдар ушу сиздердин мээнетиңиздер менен билип алыңыздар. Көп мисалы мугалим десе көп баалап айтат да. Мугалим менен мынакей медиктер өтө баалуу. Буларды мындай өтө хрупкий нерсе, булар ушундай сакташ керек, караш керек балдар. Сендин тиешелүү мугалим деген булардын биздин келечегибиз, мамлекеттин келечеги. Рахмат сиздерге. Ушу бизге ушундай тарбия берип, бизди ушул чоң этип аласыңар. урматтуу коноктор, урматтуу ошол Мүрөк коомдук уюмдун мүчөлөрү, биз бүгүн аябай дегенде кубанып атабыз. Анткени биздин балдарыбыз кубанычта болуп атат да. Баягыдан бери мен чындыгында ыйлагым келип отурду да. Урматтуу ошол Мүрөк коомунда иштеп аткан жалпы биздин жигиттер, деп койсоңуздар, биздин балдарыбызга кубаныч тартуулаганыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Жараткан дайым сиздерди колдоп жүрсүн. Азырда бизди жалпы мугалимдер коллективин мынакей мен атайын бүгүн администрацияны чакырган ушул чогулушка баарыбызды ойлонтуп атасыздар. Сиздердей балдарды тарбиялап өстүргөнүбүз үчүн өтө кубанычта болуп атабыз. Анан мен айтып кетем да,
силер эң глобалдуу проблеманы козгодуңар. Чындыгында мынакей ушундай балдардан, жөнөкөй үй бүлөдөн, калктын аялуу катмарынан чыккан үй бүлөдөн кыйын балдар чыгат чындыгында. Анан ошолорго маяк болуп, биз бул жактан өзүбүздүн билимибизди берип, биз өзүбүз баягы окутуп жатсак, сиздер биздерге чоң жардам бере атасыздар. Баарыбыздын тилегибиз бир, баарыбыз ушу кичинекей балдарга келечеги даңгыр болсун, ушуларды адам кылалы деп, ушуларга баягы жол көрсөтөлү деп аракеттенип атабыз. Сиз биздерди колдоп, ошо биздин түйшүктүү ишибизге жардам берип атканыңыздарга мен таазим этем сиздерге. Чындыгында өткөндө баардыгыбыз күбө болдук. Нуржигит Кадырбеков келип айтып кетти, баарыңыздар көрдүңүздөр. Ошол неме чоңуштан айттым эле, азыр дагы ошол сөздү баса белгилеп кетким келет. Ыйманы бар, билими жок, канаты сынган шуңкардай. Билими бар, ыйманы жок, туягы сынган тулпардай. Качан гана ыйман менен билим чогуу болгондо, төрт тарабы төп келген шуңкар менен, төрт тарабы төп келген тулпар болот экен. Мына биз билим берип атсак, сиздер балдарга ыймандын нурун чачарсыздар. Ошол бардыгыбыздын тилегибизди жараткан колдоп, ушул балдарды ар тараптан өнүктүрүп, ушул балдарды өстүрүп, ушу келечегибизди кең кылыш максатыбыз. Биз өзүбүздүн балдарга аз гана убакыт бөлөбүз дагы, мынакей окуучуларыбызга күнүнө 8 сааттан убакыт бөлүп атабыз да. Эртең менен саат 8ден баштап 5 саат 5ке чейин балдар менен болобуз. Үйдө өзүбүздүн балдарга 3-4 гана саат убакыт бөлөбүз. Анткени саат 11ден кийин неме караңгы келет дагы, бардыгы эс алууга кетишет да. Аны өтө кубанычтамын. Эң глобалдуу проблеманы көтөрдүңөр. Мынакей азыр бардык нерсе баягы ыймандан, ынтымактан бардык ийгиликтерди алат. Сиздер колдоп атасыздар, өтө кубанычтамын. Анан биздин шаардын мэри дагы азыр ар бир мектепке барып, жалгыз чогулуштар өткөрүп атат. Шаардын кеңештин төрагасы дагы бар бир мектепке барып, ошо жалгыз чогулуштар өткөрүп атат. Алардын бардыгы биз үчүн жардам. Кудай бизди колдоп, баарыңыздарды колдоп, ошо тилегибиз бардыгы орундалсын. Ушундай бүгүн мен отурган жаш балдардын сүйүнгөнүн көрүп өтө кубанычтамын. Урматтуу ушул Мүрөк коомунун жалпы жигиттери, демек силер мына келечекке балдарга жаркын жашоо тартуулайлы деп силер маяк берип, даңгыр жол ачканга жол көрсөтүп атасыңар. Дайыма аман болгула, тилегиңер орундалсын. Артыңардан дагы ушул көп биздин балдар, биздин жаштар артыңыздардан ээрчисин. Мүрөк коомунун мүчөлөрү аябай көп болсун. Биз дагы мында азыр ойлонуп отурабыз. Кудай буйрса, бизге дагы мында кайрылыңыздар. Силер менен биздин багытыбыз бир тарап. Силер менен биздин багытыбыз жаштарга, балдарга камкордук көрүү. Биздин балдарга камкордук көргөнүңүздөргө сиздерге чоң рахмат. Дайыма мындан ары эл шапак болуп, ушул коомубузду алдыга сүрөгөнгө чогуу аракеттенели. Кайсы гана мамлекетте болбосун, эң өнүккөн мамлекетте мугалимдерди сыйлаганда гана, мугалимдердин кадр паркы өскөндө гана мамлекет болот экен. Силер мынакей азыр мениздин сүйлөгөн сөзү аябай мага таасир калтырды. Рахмат деп таазим кылып атат. Демек, Кудай буйрса мугалимдердин баркы көтөрүлө баштады. Демек заман болот экен. Рахмат баарыңыздарга. Жакшылык болсун. Шаардык районунун башчысы алып карачыга жаш тилектер айтып кетти. Эми кезекте келиңиздер ушул Мүрөк коомдук бирикмесинин аксакалы Бакыт Масалиев. Ассаламу алейкум, урматтуу мугалимдер. Не дейбиз? Бардыгыңыздарга биринчиден чоң ыраазычылык билдиргим келет да. Биздин коомдук бирикме Мүрөктүн атынан бардыгыңыздарга урматтуу мугалимдер чоң ыраазычылык билдиребиз. Келген биздин спонсорлорубузга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип берген окуучуларга, ата-энелерге бардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүмдүн атынан, Мүрөк коомдук бирикмесинин атынан, кыргыздарда атактуу инсандар эмне деп айтышат? Мамлекет өнүкпөй атат, кыйналып атабыз, карызыбыз көп деп эле айтасыңар. Сен мамлекет үчүн эмне кылып койдуң дешет.
биз дагы ошонун үстүндө биздин мына бирок коомдук бирикмесинин балдары менен чогуу ушунун үстүндө көп ойлонобуз. Биз кандай кылып мамлекетке жардам бере алабыз? Биз кандай кылып мамлекетибизди көтөрө алабыз? Биз кадимкенде Кыргызстаныбызды өнүктүрөбүз. Ушунун үстүнөн ойлонобуз. Көрсө баардык нерсе, баардык ошол өнүктүрүүнүн жолунун баардыгы эмнеде экен? Билимде экен. Урматтуу ага эжекелердин колунда экен. Чоң рахмат. Тарбия бериш үчүн жакшы мугалим салымы өтө чоң экен да. Биз башка нерсе менен өнүгүш өтө кыйын экен. Только билим, ыйман болсо Кудайдын буйруса өнүгөт экенбиз. Андан кийин биз ушул жолду тандадык. Азыр бирок коомдук бирикмеси көбүнчө кайрымдуулук иштер менен өзүңүздөр көп болуңуздар. Далек болчу элек. Азыр билим тармагында буюрса аракет кылабыз. Ушул окуучуларыбыз өзүбүздүн бул балдар биздин өзүбүздүн кандай десем, биздин билимде туугандарыбыз болсун, биз эң жакын адамдар ушул. Үйдө жатсак дагы үйдө проблема болуп атса, көз жагынан биякка барса, тиги жерге эртең кедек алып бериш керек эле депчи. Ошол менен биз рахат алабыз. Эртеси күнү ошол адамдын муктаждыгы чечилет. Биз отуруп алып, аябай сүйүнүп, биз чай ичип, тепишебиз. Аябай сүйүнүп турабыз да. Буларда планыбыз бар. Булар бар биздин пландарыбыз бар. Эмки жылга 2019-2020 азыркы пландарыбызды биз эми айтпай эле коелу, Кудай буйруса сиздер иштешебиз сиздер менен деп сөз бердиңиздер. Ошондо айтабыз. Анан Кудай буйруса кандай эми пландарыбызды чоң Кудай кааласа сүйлөшкөндө айтабыз, мындай кылабыз, могу нерселерди кылабыз деп. Негизи эмне кылдык? Ошон үчүн сиздерди азырча даярдаганга чакырдык азыр. Биз ушундай иштерди алып баратабыз, сиздер ушуга даяр болуңуздар, бизге жардам бериңиздер. Анткени эч убакта биз деген өтө көп сабаттуу эмеспиз, көбүнчө сиздерден чыгат. Грамматика, илимдер бүт сиздерден алышыбыз керек. Кат жазуу, бирөөгө кат жазышыбыз керек болот, бирөөдөн дагы бирдекеге жооп беришибиз керек болот. Постоянно ошол нерсеге мугалимдерге биз муктажбыз да, ошол жерге бизге колдоо көргөзүп койсоңуздар, ошол. Негизинен чоң рахмат бардыгыңыздарга, келип бергендериңиздерге чоң рахмат. Бизде ушундай берешен адамдарыбыз бар. Үйүндө отуруп, жана көрдүңүздөр, үйүндө отуруп күнүмдүк тапкан акчасын бөлүп беришет, келгилер бар. Bir aylık tapkan akçasını bir günün bütlüğün bizge bölüp berişet. Oşonday adamlar Allah razı olsun, oşonday adamlar көбөйсүн демекчибиz. Анан кийин бардыңыздар, бар болуңуздар, чогуу Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү, алдыңкы өлкөлөрдөн кылалы, Кудай буйруса Швейцария кылайлы. Келечекте бир өзүбүз мындай сыймыктана турган мамлекет кылайлы. Ошол эле убакта ушул мамлекет өнүккөндө биз да ушул жерде бирдеке кылып бешигин шыпыраттык эле же болбосо ошол жерге бирдеке кылып биз да иштеп калдык эле, бирдеке жардам бердик эле деп сыймыктанып кала турган болот деген ошол сөздү айткым келип атат да. Бардыгыбыз Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салымыбызды кошобуз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, коноктор. Бүгүн бизге ушул алынган болгон 2-3 күндөн бери айткандан бери мероприятие кылабыз десе мен ойлойм, жана роликти көрсөтүп эле балдар менен сүйлөшүп калат экенчи. Анан карап отуруп, чындыгында башында баарыбыз тең толкундандык. Анткени Мүрөк фондусунун ишин кандай иш аткарып атканын эгерде сиздер көрсөтпөсөңөр, биз билбейт элек. Чындыгында бизде кээде болот ошол кайсы жака кимге барып жардам берсек деген, бирок ушул биз мектеп менен эле чектелип калабыз да. Бизде кайрымдуулук жумалактары болот декабрь айында. Анан ошол мектеп ичиндеги өзүбүздүн бала чакаларга көңүл бөлөбүз да. Башка мезгилде мугалимдер өздөрүнүн үйүнөн алып келет кандай нерселерди ошол өзүбүздүн окуучуларыбызды эле камтып жүрөбүз да. Анан биз аны эч жака айтпайбыз, ушул өзүбүз мугалимдерге көрсөтүп эле ошол өзүбүздүн ичибизде кайнай беребиз да. Анан мындан кийин мен лично өзүмдө ой пайда болду. Силер менен как жаран катары, инсан катары ошол кызматташайын дегенчи. Силердин ишиңерге ийгилик, ден соолук, аманчылык. Мына силердин араңарда биздин мектептин окуучулары бар экен. Буларды карап туруп мен сүйлөп атам. Ушул азыр 4 экен, дагы 4 кошулса, алар дагы өзлөрүнө чакырса, мындан башка катмардагы балдарыбызга проблема
балдар бар, окуучулар бар, мына ошол балдарды тартсак мүмкүн алардын да көз карашы өзгөрөт эле деген ичимде ойлор болуп отурду да. Дагы бир жолу ишиңерге ийгилик. Ушул жаштарды арттан сүйрөп, ушул келечектеги моундар ушундай тарбияласак, чындыгында коомубуз өзгөрөт деген ишеничтебиз да. Рахмат силерге. Азыркы биздин урматтуу президентибиз жарыялап кылгандай региондорду өнүктүрүү демекчи, сиздер ушу биздин Каракөлдү өнүктүргөн эр азаматтардан болуңуздар деп айткым келет. Терең ыраазычылык. Ошо биздин арабызда сиздердей жигиттер, азаматтар, кыздар бар экен. Жашынакай ушундай майрам уюштуруп, ушу кичинекей бөбөктөргө бул кандай бир жаңы жылда бир жакшы күтөт го, ошондой жакшылыктарды жакшы маанай тартып алдыңыздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдиргим келет. Анан эжекелер агайлар жөнүндө айткан ушу жылуу сөзүңүздөр бизге бир кубат берди, стимул болду. Биздин эмгегибизди баалаган, биздин өзүбүздөн окуп чыккан балдарыбыз бар экен деген бизге дагы деле шыктандырып, ишибизге кандайдыр бир жакшы салым болуп, үмүт берип, бизде бир жоопкерчиликке жооптуулук койдуңуздар десем жаңылышпайм. Демек биз бирдикте ушу биздин бүгүнкү наристелерибизге биз билим берсек, сиздер ыйман жүрөктү ачып, ушундай жол көрсөтсөңүздөр, биз сөзсүз өнүгөбүз. Эң астыркы өлкө болобуз. Сиздерге рахмат. Ушу алтын балдар ар сайын ар айда 2000 сом сөзсүз үй бүлөбүзгө алып баралы. Биз силерден 5 таябайбыз. Жалаң 5 коюп беребиз. Рахмат барлыгыңызга. Чоң рахмат. Урматтуу эжекелер, урматтуу агайлар, биздин кичинекей отурайган бөбөктөр, ата-энелер, бүгүнкү күн бизге өзгөчө майрам болду. Мына ушул майрамдын шаңына чыгарган биздин Үрөк Каракөл шаарындагы коомдук бирикмеси болду. Сиздерге биз ушул ата-энелердин атынан, жалпы мектеп администрациясынын, шаардык билим берүү бөлүмүнүн атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн биздин балдарыбыздын кубанычы бизге дагы кубаныч, шаң тартуулап отурат. Мен бул ушул эң алгач бирок коомдук ушул бирикмеси тууралуу укканда, чындыгында биздин ушул Каракөл шаарында чогулуп аткан акчалайды же болбосо материалдык жардам бул ушул элдин калың катмарына сиңип кетет бекен деген ойдо болчумун да. Мына бүгүн ушул оюмдун жыйынтыгы чыгып отурат. Азаматсыздар сиздер. Мына ушул элдин камын ойлоп, жада калса биздин мугалимдердин дагы проблемасы сиздердин жүрөгүңүздөрдө экен. Ыйман жүрөк ачкычы дейт, ыйман билимдин дагы ачкычы. Мына сиздерге окшогон жигиттер, азамат, патриот, мегенчил жаштар болсо, анда биздин коомубуз алдыга жыла берет да. Рахмат сиздерге. Урматтуу ата-энелер, сиздерге дагы ишиңиздерде ийгилик болсун. Биздин ушул отурайган бөбөктөрүбүз келечектин ээлери болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ушу медиктебиз бүгүн аябай кубанычтуу, жакшы эмен уюштуруп отурат. Ушу Үрөк фонду аябай чоң ыраазычылык билдирем бардыгына. Сиздердей патриот жигиттер көп, мындан дальше. Мындан да чоң группа тоссок, ошончолук адамдар билет деп ойлойм да. Азыраак кичине азыраак болот дейт, баардык Каракөлдүн бардыгын айтып, биз мектеп, бардык учрежденияларды айтсак, мындан да көбүрөөк болуп, элдин көбүрөөк сиңет катмарыначы, андан да көбүрөөк болуп, бардык бири-бирибизге поддержкабыз көбөй баштайт да. Бул убакка чейин болгон эмес, азыраак болгон, кичинеден бири-бирибизди болот кызык. Мындан да көбөйүшүңүздүр, ошо сиздердей патриот жигиттер көп болсун, аябай чоң ыраазычылык билдирем Үрөк фондуна. Бардык эжекелер, эжекелер Үрөк фондуна биринчи очередь чоң ыраазычылык. Действительно, силер болдуңар бережен адамдар менен муктаж адамдардын ортосунда көпүрөөк болгон болчу. Балдарга келечеги кең болсун, акылдуу, ыймандуу болуп чоңоюшсун. Ушул иштериңерге ийгилик. Рахмат силерге, эжекелерге, силерге да рахмат чоң. Алдын ушекте тургандардын баардыгы отургандарга ушу эжекелерибизге рахмат чоң. Балдар менен ушу балдардын келечеги үчүн ойлогондар. Биздин балдардын жигиттер ушу
Каракөлдө колдун ачылганынан мен ушу уккан деди. Үйдө отуруп алып сүйүнүп атам мен. Ушу бүгүн мына кечээ айтты мен ушу балдар окуучулар менен. Эсе ушу окуучулар жөнүндө угуп алып туруп мен аябай ыраазы болдум. Келгенден бери бир тур ыйлагым келет, ушуларга карап туруп ыйлагым келет. Бир тур балдарды көрүп сүйүнүп атам ыйлагынан. Ушунчалык ыраазымын силерге баардыгыңарга. Силерге дагы силер дагы балдарым менен баардыгыңар бактылуу болгула, эки дүйнө бактылуу болгула. Мен ыраазымын, аябай кубанып атам. Ушунчалык мен кубана дегелем. Бүгүн аябай кубанычта болдум. Анткени мен үйдө отуруп алып эмнени эстедим? Имам Газалини эстедим. Үкөсү экөө жетим калып атасы апасы да жок. Эмеде окуган. Медреседе окуп жүрүшүп 600 китеп жазып кетти. Ушуга салыштырдым мен аябайчы. Аябай сүйүндүм. Мына эжекелер силерге да рахмат, аябай чоң рахмат. Бактылуу болгула, баардыгыңар жакшы тилеген тилектериңерге жетип, эки дүйнө Аллах үчүн ыраазы болгудай бактылуу болгула. Бүгүн эки дүйнө бактылуу болгула. Баардыгыңар силерге аябай чоң рахмат. Ыраазымын мен силерге. Алла ыраазы болсун. Мындан ары дагы ишиңер илгерилеп, сонун бийик, аябай бийикке чыгып, Алланын ыраазылыгына жетип, бактылуу болгула эки дүйнө. Амин. Şu ата-энелерге айтат элем, ар бир ата-эне ар бир балага жок дегенде бир 15 минут убактысын бөлсө, бала жакшы окуйт. Бала биздин келечегибиз, эжекелер бизди жакшы окуткан экен. Балдарыбыз жакшы окуп атат, жокчулук балдарга. Эме болбосун, преграда болбосун. Ошо 15 минут эле убакыттын ичинде бала көп нерсеге жетишет. Рахмат сиздерге чоң. Ар бир балага мен ушул бизге жардам берген акелерге чоң салам айтат элем. Алла ыраазы болсун сиздерге. Баарыңыздарга ынтымак каалайм. Эч качан урушпаңыздар, бириңиздерге дос болуңуздар дейт элем. Сиздерге салам эжекелер, сиздерге чоң салам. Рахмат сиздерге. Ата-энелерге рахмат айтам. Эжекелерге да рахмат айтам. Эжекелер бизди окутуп 5 баа коюп, ошондуктан эжекелерге рахмат айтам. Жардам берген акелерге рахмат. Ушундай акелер көбөйө берсин. Эжекелерибиздин өмүрү узун болсун. Жүзгө чыксын. Ар каттуу болсун. Баардыгыңарга жакшылык каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар. Жүзгө чыгыңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Жана бирок коомдугуна да саламат айтам. Өмүрүңүздөр узун болсун, бактылуу жашаңыздар. Sabahından beş alsam, bacırayım şarttanam, gözlerim gösterdim, ata-eneme maqtanam. Ушундай урматтуу бүгүнкү жүзүнөн жаштыкка катышкан эжекелер, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, баарыбызга ошол менен жалпы өзгөчө Каракөл шаарынын Бүрөк коомдук бирикмесинин жигиттерине, мырзаларына, ушулардын кызматкерлерине кереги ыраазычылык билдирмекчибиз. Ушул Кудай буйрса мынакей мындан бул жагына дагы өлөт деген тилектер бар экен. Мынакей ушуларды көрөбүз. Кудай буйрса булардын баардыгына элге жарыялайбыз. Мен ойлойм Каракөлдө эч качан баардыгы бирдей болот деген тилектебиз. Кудай буйрса Каракөл шаарынын баардыгы өнүгөт деген тилектебиз. Баарыңыздар аман болуңуздар, окуучуларга ийгилик. Ага эжекелер сиздерге ийгилик каалап кетмекчибиз. Ишиңиздерге ийгилик коштоп жүрөсүн. Андай бар болуңуздар. Ушул балдарды темир канат кылып ушуна бериңиздер. Ийгилик сиздерге.
Ooh.